Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Силерде каналымды көргөндөн абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сүйлөй турган темабыз ошол бир көрөрманымдын дагы бир суроосу. Ошол суроону берди эле 2-3 ушундай комментарий келди. Кыргыз мигранттар маселеси боюнча айтып беричи деген да. Ошол кыргыз мигранттар маселеси боюнча сөз кылалы. Негизи ушул миграция мындай болуп атат да. Азыркы күнү эгерде байкасак, Кыргызстандан сырткары, Кыргызстанда 7,2, 7,3 миллион киши катталса, ошол 23 жылдын ичинде 1 миллион 118 миң кыргызстандык чет өлкөгө эмгектенет экен. Ошол мисалы үчүн 2022 жылдын сандары менен. Мындай маалымат эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандык чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбеков билдирген болчу. Анын айтымында Орусияда эң көп мигрант жүрөт, бул деген 1 миллион 63 миң киши. Экинчи орунда Казакстан. Казакстанда 30 миң кыргызстандык жүрөт. Түркияда 20 миң кыргызстандык жүрөт. АКШ жана Араб өлкөлөрүндө 10 миңдей киши. Германия, Канада, Италия жана Евро биримдикте 6 миң киши катталыптыр жүргөнү. Түштүк Кореяда 5 миңден киши ашуун адам эмгектенет экен. Кошумчалай кетсек, ошол 76 миң кыргызстандык кара тизмеде Орусияга кирип калган. Ошондуктан Орусия Федерациясына кире албай калат экен азыркы тапта. Анан АКШны карасак, азыр АКШда ошол 10 миңдей кыргыз жүрөт деп айтышат да. Көбүнчө ошол АКШда эң белгилүү жерлер кыргыздар көп болгон бул деген Чикаго, Иллинойс деп айтышат. Эми миграция боюнча ошол сандар, кургак сандардан кийин бир нерсени талкуулайлы. Эмне үчүн кыргыздын көбү Орусияда? Бул деген мен мындан мурда дагы бир видеону тарттым эле, ал видеодо айттым эле. Негизи баягы маани коопсуздугу абдан, маалыматтык коопсуздугу өлкөнүн абдан стратегиялык, абдан маанилүү нерсеси. Аны эгерде өлкө өзүнүн колунан чыгарып ийсе, башка өлкөлөргө тапшырып ийсе, анда эли ошол башка өлкөлөрдүн маданияты эли менен башкарылып калат. Бизде да так ошондой болду. Союз ургандан кийин ошол бизде эң чоң үстөндүк кылган маалыматтык каналдар, бул деген Орусиянын каналдары болчу. Орусия өзүн жоготуп алган болчу Союз урагандан кийин. Анан 90-жылдардан өттү, 90-жылдардын кыйынчылыктарынан өтүп, акырында бийликке ошол эң күчтүү мындагы кылмышкер топтор алар легализациядан өтүп, ошол бийликке келип, анан өзүнүн атаандаштарын жок кылгандан кийин, ошол Орусияда кандайдыр бир бийлик орнодо, ал бийлик орногон замат Орусияда чоң аябай баягы Советтер Союзунан калган пропаганда институттары калган болчу, ал пропаганда институттары иштей баштады. Өз улуттук саясатын, өз улутчулдук саясатын жүргүзө баштады. Ошол улутчулдук саясаттын жардамы менен анан алар өзүнүн өлкөсүн күчтүү көрсөткөнгө аракет кылды. Советтер Союзунун мисалы үчүн мурастарын алып алып, ошол Экинчи дүйнөлүк согуштан жеңишти туу кылып алып, алар деген аябай катуу информациялык продуктуларды жасай баштады. Телевизордун баарын карасаң, Кыргызстанда бир гана РТР, бир гана биринчи канал, ОРТ деп аталчу, анан ТВ6 баягы олигархтардын каналдары бар болчу, ТВ6, НТВны мамлекети колго алып алды, баягы олигархтардын өзүнө баш ийбегендерин жоготту, акырында Березовский асынып өлдү Лондондо. Ошентип атып, анан ТВ6 деген каналды жок кылды, акырындап ушул потолук бүт телеканалдар мамлекеттик саясатына баш ийди. Ошондо Орусиянын телеканалдары бизге үстөмдүк кыла баштады. Биздин элибиз күндө маалымат алат. Путин укмуш, Путин мисалы үчүн водолазка менен чыкты. Путин деген баарын эмес, баягы туалеттен, стартерден мачит этем деп айтты. Путин кыйын, Путин жакшы. Такого как Путин деген ырлар көп чыкты. Анан ушундай эле кетип аткан. Анан Орусия аябай ыйык жер, улук эл, Орусиянын атомдук өзөктүк куралдары бар, Тополем чыкты, вертолеттор эң кыйын. Жана башка ушундай анан Чечняны жанчып салды, жана башка ошол Косового Европаны коркутту. Каддафини сактап калды, кийин сакталбай калды, бирок Американы титретти дегенде сөздөрдүн баары эле анан мультиктер чыгатты да, ар кандай мультфильмдер. Баягы Орусиянын атомдук өзөктүк ракеталары барып, Американы жардырып салып аткан. Аны көрүп, Звезда деген телеканалдар чыга баштады. История Россия 1 деген каналдар чыга баштады. Россия 24 деген каналдар чыга баштады. Аяктан Лавров жөн эле аябай мындай сулуу, окмуш, акылдуу адам, анын сүйлөгөндөрү кандай аябай тим эле кишинин көңүлүн ала турган ушундай. Анан Звезда телеканалын карасаң, аякта эң күчтүү курал Орусияныкы. Орусия НАТОнун армиясынан 2-нчи орунунда, керек болсо 1-нчи орунда. Эң күчтүү жолдот Орусияныкы. Бир да согуштан Орусия жеңилген эмес. Бир да мындай баарын дүйнөнүн баарын кыйратып атат, багынтып атат, антып атат, мынтып атат дегендер тынбай ушул каналдардан келип түштү.
Ошондо Кыргызстанда кыйынчылык, Кыргызстанда баягы ич өлкөдө акча аз, акча байлардын санына баягы колуна топтолот да негизи. Эң таланттуу, эң мындай тез ойлонуучу байлардын колуна топтолот акча. Калган элден ошол акча агып ошол байлардын колуна кирет. Элдерге акча жетпей калат. Ал акчаны келтириш үчүн мамлекеттик саясат керек, мамлекеттик экономика керек, стратегия керек. Ал үчүн аң сезимдин жогору болушу керек да. Мамлекеттик баягы улуттук кандайдыр бир деңгээлде улуттук кызыкчылыктарды сакташ үчүн ушундай мээ болуш керек. А эми Россия телеканалдарын карасаң, аякта эгерде сен ушул Орусияны сыйласаң, Советтер Союзун сыйласаң, сен деген интернационалистсиң, сен деген анык адамсың деген маалымат келет. Ал эми өз элиңди ойлосоң, сен улутчусуң, сен бандерасың, сен деген басмачысың, сен деген жаман адамсың, кылмышкерсиң деген, сен деген Гитлерге тетесиң деген маалымат кетип атты. Ошон үчүн баягы биздин деле өлкөдө ошол көп элитабыз ошого ооп кетти, багынып кетти. Алар деген өзүнүн ички өлкөгө мындай кожоюндук сезими пайда болгон жок. Ошон үчүн мамлекеттик атайын стратегия болгон жок, мамлекеттик бир мындай аң сезим болгон жок. Ошон үчүн баягы коррупция гүлдөп кетти да, 90-жылдар, 2000-жылдары коррупция гүлдөп кеткенин аркасы менен анан эл эмне кылат? Эл деген өзүнүн буту менен мындай кандай десем, добуш берет да. Буту менен добуш берип, бул деген жакшы жашоонун аркасынан чыгып кетүү. Ошон үчүн миграцияга биринчи 500 миң киши чыгып кетти, ошол 2-жылдары, андан кийин 600 миң киши чыгып кетти, анан 2010-жылы саны 700-900 миңге жетти. Азыр бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашты да. Кээ бир расмий эмес маалыматтар боюнча 2 миллионго чейин биздин кыргыз жарандар Орусияда жүрөт. Анткени эмнеге? Анткени сүрөт, анткени маани, анткени ушул идеология иштеп кетти да, телеканалдар аркылуу, Орусиянын телеканалдары. Алар биздин көңүлүбүздү алып койду, алар биздин жадыганса региондогу баягы адамдарга, региондо жашап аткан бир гана каналы бар, баягы Орусиянын каналы, түштүктө өзбөктөрдүн каналы, түндүктө казактардын каналы, алар аралашып кетпесе эле, акыркы заманда ошол Жео менен Жиба Кытайдык акырындап аралашат, бирок Кытайдык баягы Советтер Союзуна окшоп мындай жакшы ала албай атат да көңүлдү. Орусиянын каналдары көңүлдү толук алып койду да эл. Ошон үчүн эл деген жакшы жашоону издегенин артынан Орусияга кетти да. Орусияга баягы мурунку Советтер Союзу менен байланыштар бар. Орусча билебиз, баарыбыз биякта, ошон үчүн бизге жеңил болот деп, анан орусча чала билсек дагы кандай түшүнөбүз, сүйлөгөндөрдү түшүнөбүз деп элдин баары ошол жадыганса биздин баягы айылдардан, айыл жергесинен ушул кетти да Орусияга. Ошондо мисалы үчүн эгерде карасак, бизде ойлойт да Орусияда укмуш деп, бирок башка өлкөлөрдө кеткен адамдар көбүрөөк акча таап атат, мындай айтканда, мигранттар. Кийин ошо 92-жылы Туркиядан кишилер келе баштаган. Туркия биринчилерден болуп, Америка Кошмо Штаттары менен кошо Кыргызстандын эгемендүүлүгүн таанып, анан ошол өзүнүн жардамын, өзүнүн соодасын, колун сунган. Ошондо Туркиядан айымдан көп курттар да келген, түрктөр да келген, келип туруп бизде ишкерлик жасашкан. Аякта ар кандай кыймылдар болсо дагы, кандайдыр болсо дагы туугандаш мындай мамилелер боло баштаган. Ошон үчүн Туркиядагы Казакстан менен чоң чек арасы бар болгондуктан Казакстан, Өзбекстанга чыгып кеткен кыргыздар да көп болду да. Негизи ошондой да, ким менен тааныш болсоң ошонукуна барасың. Түрк тилин өздөштүрүш жеңил. Ошон үчүн Түркиядагы көп кетип атат. Ал эми англис тилин өздөштүрүш татаал. Анткени Кыргызстанда англис тилин кеңири 2000 жылдан кийин гана үйрөтүлө баштады да, баягы жеке ишкерлер менен, жеке мындай тил окутуучулар менен, мугалимдер менен. Ал эми араб тили дагы татаал да. Араб тили баягы ислам аркылуу келип атат. Мечиттер аркылуу кетип атат. Ошого дагы араб өлкөлөрүнөн 5-6 миңге чейин, 10 миңге чейин киши барып атат да азыр. Араб өлкөлөрүндө Дубай ачылгандан кийин, Дубай соода башталгандан кийин аякка да кете баштады соодагерлер. Бирок ал элиталык деп айтса болот да, ажылыкка барыш, соода кылыш жана башка. Ал эми эң жөнөкөй калк, эң жөнөкөй квалификацияланган жумушту жасаш үчүн толук Орусияга кетип калды. Мынакей ушу мигрант эмнеден пайда болуп чыгат? Биринчиден, сен жашап аткан жерде эгерде сен кедей болсоң, сен жакшы жашоону издейсиң, сен көрүп аткан телевизордогу сүрөт бир гана өлкөнүкү болсо, эгерде мындай айталы да, эгерде бизде Кыргызстанда бир гана Америка Кошмо Штаттарынын каналдарын көрө берсек, бизде 1 миллиондон ашык киши Америкага кетип калмак. Эгерде бүт телеканалдарыбыз түрк сериалдары эле болуп калса, түрк телеканалдары болуп калса, 1 миллион киши Түркияга кетип калмак. Эгерде ошондой эле мисалы үчүн Казакстанда эле баягы Казакстандын эле каналдарын көрүп калсак, Казакстанга кетип калмак ошол 1-2 миллион киши. Эгерде дүйнө жүзүн алсак, Филиппин бар. Филиппин өлкөсүндө ошол эң көп адам ошол Америка Кошмо Штаттар, бүт дүйнө, Евросоюз, түштүк Америкага чыгып кетет, иштегени, жашаганы. Кытайга кетет да, ошол Филиппинде аябай көп мигранттар. Тажикстанда ал биздин коңшу, аларда да бүт каналдар орустуку. Ошон үчүн алардын 2 миллионго жакын калкы Орусияда. Өзбекстанда деле Орусия каналдары кеңири кездешет, ошон үчүн 1 миллионго чейин киши ошол Орусияда да, Өзбекстан калк жарандары.
Дагы ушундай эле, эгерде мисалы үчүн Арабия өлкөлөрүн алсак, каякта эң калкы көп өлкө бул Мисир, Египет. Ал эми ошол Египеттен аябай көп мигранттар Индиядан, Пакистандан ошол эмеге барышат да, Дубайга барышат, Эмираттарга барышат, бай өлкөлөргө барышат. Катарга барганга аракет кылат. Анткени Аль Жазира билесиңер, Катардыкы Аль Жазира каналы бүт араб дүйнөсүн багынтып койгон. Анан көп дагы араб мамлекеттердин баягы Африка жарандары Мисирге барышат. Арабта дүйнөсүндө мисалы үчүн Мисирдин сериалдары, телеканалдары үстөмдүк кылат. Ошон үчүн миграция ушундай татаал да, эки жактуу миграция, тең салмактуу. Эгер бирок Египет кедейирээк деп эсептелет, ошон менен эли калкы көп болгондуктан жалпы байлыгы баягы Сауд Арабиясы же УАЭден мындай теңме тең болуп эсептелет. Эли кедейирээк, анткени саны көп. А бирок мындай чоң эле мамлекет да, укмуш. Ошондой эле мисалы үчүн Африкада Франция басып алды эле Африканы. Басып алып туруп бүт канын ичти эле, суурду эле. Ошол Африканын жарымы Франция тилинде сүйлөйт. Баягы Родезия өлкөсүн ошол голланддыктар жана англис тилчилер жасады эле, англис тилинде, голланд тилинде сүйлөшөт, ЮАР деп. Ошол жердеги миграция толук ЮАРга барат. Анан ошол Африкадан Францияга абдан көп миграция барат да, ошол мындай түсү кара адамдардын саны. Эгерде Америка Кошмо Штаттарынын мисалы үчүн телеканалдын Голливуддун эсебинен Мексика менен Түштүк Американын жарандары Америкага, Түндүк Америкага абдан көп барат, мигрант болуп, миллиондоп күнү түнү баягы чек араны мыйзамсыз ашканы Мексика аркылуу аракет кылып. Мынакей ушундай да, эгерде кайсы бир өлкө бай болсо, анча-мынча, анан ошол өлкөнүн ошол маалыматтык, культуралык үстөмдүгү бар болсо, мигранттар ошого качат да. Ошон үчүн биздин мигранттар Орусияга качты. Бирок эми салыштыралычы, ушул Чехияга кеткен мигранттарыбыз, ошол эле Түркияга кеткен мигранттарыбыз, ошол эле АКШга кеткен мигранттарыбыз жашоосу кандай? Ар кайсы жерге барсаң да татаал, абдан татаал. Биринчи барганда баягы күйөөсү аялып болуп баргандар 80% тарс эле ажырашып кетет да. Анткени кыздарга кыймылдаш жеңилирээк, чет өлкөдө эркектерге татаалыраак. Анткени кызды кучагын жайып тосушат, бөлөкел. Баланы баягы атандаш деп эркектери катуу мындай сын менен тосушат. Ошон үчүн кайка барбайсың, бүт жерде ушундай сыноо да. Анан ошон үчүн баягы ажырашып кетишет. Татаал да, өзүң жолуң тапкыча, акча тапкыча бир ирет кыйналасың. Эми бирок салыштырсак, баары бир Чехияга кеткен кыргыздар, Америка Кошмо Штаттарына кеткен кыргыздар жыргап эле жүрүшөт да, баягы. Жашоосу жакшы, мындай тапкан акчасы жетиштүү, өзү мындай маанай өйдө да. Орусияга кеткен жарандар баягы аябай көп кордук көрүшөт. Мен эмне айтып атканымды так билем, анткени өзүм деле Орусияга кызыгып, аябай баягы сыйлап, ошол эле биздин баягы Кыргызстанда телеканалдарды көрүп, Путинди сүйүп демеле, ошол Орусияга кеткен болчумун. Орусия бияктан баягы саясий кыймылдарга катышып, акырынап бул жерге келип, евразиялык ушундай кыймыл өкүлдөрү Орусиядан келип туруп, евразиялык кыймыл жасайбыз, келгин, бизге баягы кошулгун деп айтышкандан кийин анан окуганы жана иштегени Москвага кетип калган. Москвада 3 жыл жашадым. Ошондо мен евразиялык кыймылдын мүчөсү болгонго да үлгүрдүм. Ошондо евразиялык кыймылы баягы русский сход деп коет. Орустардын баягы саясий жаш кыймылдардын мындай жолугушуусуна катыштым. Буга карасам, арасында ошол нацболдор жүрөт, улуттук большевиктер жүрөт, орусиялык фашист кыймылдары жүрөт. Башы баягы кырылган да, мындай таз кырылган. Анан ошолор скинхедтердин арасына аралашып калдым. Скинхедтер менен марш жүрүп калдым. Мени дагы баягы бул деген биздики эмес болсо жанчып салгыла деген буйруктарды да укком да. Анан жок, мен силердики, мен евразиялык кыймылдын мүчөсүмүн дегенде, муну таштагыла, өзүбүздүкү экен, тийбегиле деп, ошондой баягы нацболдордун русский марштарга да катышып кеткенине үлгүрдүм да Москвада. Ошондо биринчи жолу көзүм ачыла баштады. Мен Москвага келгенде ойлогом, туята бул деген укмуш мамлекет, бул деген эң экинчи дүйнөлүк армия, аябай бай, эли укмуш, үйрөнөм ушул ак адамдар, ак түстүү, тери ак адамдардан мен өзүм кара тор бала ак болгонду үйрөнөм деп келдим эле. Келсем, баягы окуп калдым РУДНда, эл аралык институт, экономика, бизнес боюнча институтта MBA алып окуп калдым эле. Окуп атсам, мугалимдер тескери сүйлөйт да. Мен деген келип туруп, сабактан Путин укмуш силердики десем, айтат, жок, кайдан, ошол кезде баягы Фратков премьер-министр болчу. Ошо Фратков менен Путин 1 триллионга жакын доллар акчаны ошо стабилизациялык фондко киргизип, муздатып салды дейт, тоңдуруп салды. Эгерде ушул акчаны азыр өндүрүшкө жибербесе, Орусия инновациядан бүт өлкөлөрдөн алтта калып калат. Анткени бүт өндүрүштүк күчтөр 70%
эскирди дейт да. Бул деген Путин бизге жакпай атат. Бул деген Путиндин кылыктары начар болуп атат. Орусияны уратып атат дейт да. Улук Орусияны уратып атат деп мугалимдер айтат. Мен таң калып калдым, булар эмне деп атышат деп. Орусиялар бул ак түстүү адамдар, бул деген кудайлар, биз аны кудай көрүп атсак, булар эмне деп атат деп. Өзүм таң калдым да, жаш мээм менен. Мага ошондой, ошол кездеги мендей комментаторлор мага бүгүн жазышат. Орусия күчтүү, утат, жаман сүйлөбө, укмуш деп, эң акылдуу, эң укмуш деп жазбагандар көп да, аябай. Мен да ушинтип ойлочумун. Анан ушинтип чын эле карасам, баягы жаңылыктарды окусам, чын эле Фродков стабилизациялык фондко ошол акчанын баарын үчүтүп салыптыр. Коюп, эч жакка жылдырбай. Жадаганса ошол акчанын баарын чет элдик бондторго жайгаштырып салдыр. Бул эмнени билдирет? Бул деген башка мамлекеттин банктарына активтерди салыптыр да. Ошол үчүн Орусияны тышкары коюп калды да, акчалар. Таң калыштуу деп карасам, нацисттер жүрөт, карасам скинхедтер менен жүргөн евразиялык кыймылда милиционерлер менен учурашып жүрөт. Милиционер анан скинхедтер менен пиво ичип калдык подъездтерде. Анан пиво ичип калсак айтышчы да. Сен каякта жашап атасың? Руденде жашап атам, общагада десем, анда мынчанчы күнү, мисалы 22 апрелде чыкпа тышка, биз баяка барабыз. Сен тааныбай калышыбыз мүмкүн деп. Сен жакшы боласың, пиво алып бердиң деп. Ушундай болгон да. Анан ошол жака ишке орношуп, ар кайсы баягы легалдык эмес түрдө, анткени баягы мигранттарга, студенттерге уруксат берилбейт экен да, жумуш алганды. Аябай татаалдаштырып коюптур ошол кезде эле. Ошон үчүн баягы официалдуу эмес, расмий эмес менен жумушка алышты, бирок мен жумушумду аябай жакшы аткаргам. Ошон үчүн 2-3 жерде иштедим, 2-3 жерден тез өстүм. Анан өскөндө акчам да пайда болду. Акчам ошол эле кезде 3000-5000 доллар тап койчумун да, экинчи жылдын аягына. Ошол 3 жыл жашадым. Анан албетте баягы коллегалар менен чыкканда аларга баягы пиво алып берип, бирдемке пицца алып берип койсом, анан ушинтип коллегалардын жарымы тазбаш да, айтышчы да ушинтип. Сен жакшы бала экенсиң, мен ойлогом сен деген баягы кара көз, ойлогонбуз баягы сен деген тупой дебилсиң деп, сен көрсөң да жакшы бала турбайсың деп сүйлөп баштаган. Таң калып калдым биринчи. Кой тургула, эмнеге ушинтип айтып атасыңар деп. Анан евразиялык биримдикте лекциялар болгон, Дугиндин лекциялары болгон. Анан Дугиндин лекциясына барсам, ал айтат да, ошол Орусия бул деген укмуш улут, бул деген жер жүзүн басып алат, бул деген Индия океандар бүт барын, бүт жергесин басып алат, анан батышты кырат, өлтүрөт, анан бүт жерде орус гана калат дейт да. Анан мен айттым да, кыргыздар эмне болот? Биз деген союздун бөлүгүбүз да, мурунку союздун, биз деген кандайдыр бир доспуз да десек, анан ошондо Дугин айткан көзүмө карап туруп, эми силердин баягы тагдырыңар бул, силер деген биздин баягы орус өтүгүнүн үстүндөгү чаңсыңар деди да. Силер деген кичинекей элсиңер, тилиңер жоголот, биз менен аралашып кетесиңер, сиңип кетесиңер, жок болуп кетесиңер. Орус болосуңар деп айткан да. Орус бол деген да. Анан ушул уксам кичине жакпай калды. Анан ошол евразиялык кыймылына барбай калдым да. Барбай калып, 3-чү жылдын аягына келип атканда анан скинхедтер кол көтөрө баштады да. Скинхедтерге бир нече жолу кабылгам. Ал жөнүндө эчтеке дебей эле коеюн, туруштук берген бир жолу таяк жегем. Анан албетте ал нерсени эстесем деле эмгичекте ошол ойлойм да. Ошол эле кезде байкагашым боюнча скинхедтер жанакындай иштерди жасап атканда аларды милиция колдоп турду да. Баягы келгиндер, мигранттар Орусияга абдан керек да, мигранттар. Анткени өзүлөрүнүн калкы иштебейт. Көбүнчө баягы эң күчтүү адамдар күч органдарында иштейт. Ал эми баягы мигранттар келип, Орто Азиядан келген мигранттар гана иштейт да. Тыйын тыпыры аз болсо да иштей берет. Өзүлөрү москвалыктар, Орусияда жашагандар арагы ичет же болсо бай да, бай адамдар баягы квартирасын мигранттарга мындай ижарага берип коюп, ошол акча менен жыргап жашашат. Гоага кетип калышат, жыргап жашашат, анан иштегиси келбейт. Алар жумуш калса, алар чыкпай коет жумуштан. Кааласа чыкпайт, кааласа чыгат, ушундай да. Ошон үчүн мигранттарга жанталашат да. Бүт Орусиядагы ишкерлер, бүт заводдор, мен иштеп келдим, мен көрдүм да. Келип эле баягы сүйлөп баштасаң эле, анан иштей алам деп, тилиң таза экен орусча, иштей аласың, иштей алам. Анда кел дейт да, анан сен квалификацияланган экенсиң, ооба квалификация. Анда мындай маяна коем дейт. Бир заматта эле 2000 доллар коем дейт. Анан Кыргызстанда ошондо мен маянаны Орусияга барганга чейин 50 доллар ачымын. Анан 2000 доллар дегенден кийин көзүмдү эле жыргап, сонун экен деп ойлосом, эмнеге москвичтерди албайсыңар? Москвичтер ыйлап атпайбы, бизге жумуш жок, мигранттар келип биздин жумуштарды алып атат деп айтсам ишкерлерине. Ошол айтат да мага, анткени деген силер деген унчукпай иштейсиңер деп, москвичтер иштебейт дейт. Иштегенде начар иштейт дейт да, канааттандырбайт. Ошону таң калып угуп калгам. Анан ошону бир четинен түшүнгөн москвичтер, орустар баягы миграция потокун тоскотусу келбейт, виза киргизгиси келбейт. Аларга керекпиз да, кул керек да, кол керек. Кол керек. Ал эми бирок баягы көп кетпесин кыргыздар, өзбектер, тажиктер деп туруп, алар кавказдар деп туруп, алар деген жанчыйт да жөн эле. Аябай жаман жанчыды да, баягы милиция токтотуп алып, документтерин сурайт, обезьянник алып барат, 5000 рубль бер дейт, 100 доллар бер дейт.
ушундай эле эми эгерде мени мигрант туугандар азыр көрүп атсаңыздар, Москвада баарын тааныйм да, ошо силер менен болуп аткан кордуктарды баарын тааныйм. Токтотуп алат, баягы метродон алып кетет участок обезьянникте отурасың, анан акчаң жок болсо өлдүң да, акчаң бар болсо, акчаң жок болсо 2 сутка отурасың, ошо 1 сутка отурасың, эртең менен кое берип салат суукка. Эгерде акчаң бар болсо, акырында бересиң, анан чыгасың да, ошентип. Регистрацияң бар болсо дагы, бар болсо да баары ошондой да. Анан бир психологияны түшүнүп баштадым Москвада. Эгерде баягы бетиңди зөөкүр кылып ийсең, мындай тим эле кабагыңды бүркүтүп, мындай жыйын келтирип, мындай азыр айрып ийем мен деген психмин дегендей мындай маанайга келсең, эч ким токтотпойт экен. Бир да милиция токтотпойт, бир да скинхед кол сабайт экен. Аягында баягы кыска мыйзам менен уруксат берилген бычакты курма салып алып жүрө бердим да, ушундай. Бычактын сабы көрүнөт, учу баягы уруксат берилген 5 сантиметрден аз. Милициялар токтотпой койду бир да жолу. Акыркы 6 ай иштегенде, жашаганда Орусияда уже Кыргызстанга кетем, жакпай калдым, толук менен көңүл калды деген сезимге келгем да, ошо 3 жыл жашадым Москвада. Анан эли да аябай мындай мыкачы, аябай мындай кандай десем, таш боор экен да. Мисалы метро келип туруп бабушкасына орун берсең, баары айкырат: "Сен акмаксың, сен келгинсиң, карачы, бул Орусия орустар үчүн" дейт. "Сен эмне бул кемпирге орун бердиң" дейт да. "Бул улуу адам да отурсун" десе, "Сен түшүнбөйсүң, бизди бул өлүш керек" дейт да. Бүт вагон ушинтип кыйкырат. Же болбосо вагон билет алалы десең, мисалы үчүн артынан кыйкырышат да. "Өлсөң болду, өлүп кетсең экен, сердечный приступ болуп жатып калды". Кайрыласың, айтасың: "Эмне кылгандарыңар, эмне деп атасыңар" десе. "Жок, биз жумушка шашып атабыз, сен өлсөң биз жумушка тез жетип калабыз" деп күлүшөт да бетиңе. Ушундайларды көп уктум да. Анан аябай кыжыр келди. Анан жумушта деле баягы ар кандай кишилер болуп атты. Бир кишиси директор айтып атса, "Сен жакшы иштейсиң, мен сага премия берем, тиги берем, иште" десе, "Мен рекомендательный каттарыма кол коюп бересиңер" десе, "Коюп берем" деп, "Иштебей, би менен иште" деп эле. Отделдердин начальниктери аябай жаман коргулчу да. "Сен мындай хитроглазый азиат" деп, ошо куу көз, кара азиат деп туруп аябай мындай ар кандай сөздөрдү айтып, мындай көңүлдү калтырыйчу да. Анан ойлойсуң, муну азыр ыргыта чабайынбы, бычырата чабайынбы, же анан бычырата чабайынбы, же жумуштан кетип анан келип бычырата чабып кетейинби деген ойго аябай ой толгоолорго көп кабылгам да ошол Орусияда. Жүрөгүңдү мыкачы кылып салат да, жаныңды жанчып салат. Бир четинен куулгулат, бир четинен баягы толугу менен жуурат да, бышырат. Бышырбаса сындырып салат да, ушундай Орусия. Эли аябай мындай кызыктай болгон мага. Анан ошон менен түшүндүм, Орусиянын анык жүзүн түшүндүм биз дегенде ошол миграцияда кулда жүрүп атырбыз. Анан кийин саясаттануу дипломун алгам, анага баягы саясаттануучу китептерди кайрадан окуп чыгып анализдесем, бул чын эле ушундай экен. Биз деген ошол Орусияны биз биринчиден баягы Орус империясы бүт Евразияны басып алганда, килеген түрк туран элдерин чачыратып, бычыратып, ошого басып алган да толугу менен. Басып алгандан кийин анан ошол түрк элин жок кылабыз, тарыхын жок кылабыз деген аракет кылган. Анан Советтер Союзунда дагы баягы түрк элдери Орус империясы курады, биз азыр өзүбүздүн эгемендигибиз үчүн күрөшөбүз десе, Советтер Союзунун Германия берген курал менен келип жеңди ата бабаларыбызды. Андан кийин биздин молдокелерибизди, сабаттуу адамдарыбызды кырып туруп, анан анын ордуна жаңы кишилерди, акт каминелерди үйрөттү да, атайын мектептерде орус тилде жаңындай администрация кылып, кириллица киргизип. Анан ошол жаңы аткаминерлер эмгичекте ошо бийликте да, алардын уулдары, неберелери бийликте бүгүн. Анан алардын баягы ошол Орусияга лояльность деп коет, Орусияга жылуу сезимдер аябай чоң да. Анткени алар ошол Орусия бийлиги, Совет бийлигинде биринчи сорттогу адамдар болгон. Калган дыйкандар, чабандар, калган ошол элдер экинчи сорттогу адамдар болгон. Аларга атайын ликсбез, сабатын көтөрүү, жаңы заводдорду куруу, жана башка деп атып, ушинтип акырындап көтөрдү. Дагы биздин Кыргызстанга мындай лотерея жакшы түшүп калган болчу, анткени экинчи дүнөлүк согуш башталып, биздин ата бабаларыбыз бир күтүлбөгөн жерден эвакуацияланган заводдордун инженерлери менен таанышып калып, сүйлөшүп калып, дагы бир аз өнүккөн, мындай бүт 15 республиканын ичинде элита катары кабыл алынчу да, Кыргыздын аткаминер элитасы. Ошондой болду. Ошон үчүн Советтер Союзунан бери калган информациялык каналдар аркылуу биздин мээбизди алып койгон Орусия. Анан ошон үчүн биз баарыбыз Орусияга миграцияга барып атабыз да. Ал эми бир четинен баягы Якутияда, Екатеринбургда кыргыздардын ошо жааматтары көбөйдү. Москванын тегерегиндеги согушчул бойцовский клубтар бар да, аякта кыргыздар ММА менен машыктанат, кыргыз балдар. Кээ бир мындай кыргыздар жарандыкталып, керек болсо ошол Долгопрудный, Краснознаменск деген пригороддордо, Подмосковьеде, дагы бир жерлеринде ушундай айылдарды курушту да, жалаң кыргыз айылдарды, келсең жалаң кыргыздар жашашат. Ошол айылдарга чара көргөн аракет кылып жүрүшөт Москва милициясы, чабуул жасап, текшерүү кылып эле бирдемке кылып
мисалы эле. Бирок кыргыздар кандайдыр бир ушундай ыгын таап жатышат да. Албетте оңой эмес заманда бири-бирин карышкыр жегендей эле, бөрү жегендей эле бири-бирин аябай кидайт этип атышты. Москвада да, Лондондон да кыргыздардан уккам да. Лондонго барсаң же Москвага барсаң, кыргыз болсоң кыргыздан корк деп айтчу да мага. Анткени акча сурайт, карызга таштап сал, сен акыркы акчаң болсоң өлдүң да анан. Же болсо дагы мындай подставалар көбүрөөт. Ушундай нерселер да болуп өткөн да. Азыр болсо ошол кыргыздар кээрлер орун таап, ишкерликти жасап, Кытайдан товар ташып, Кыргызстан аркылуу товар ташып, Кыргызстандын ичинен баягы жеңил өнөр жай товарларын ташып, ушундай өз жолун таап алышты да. Бирок эмгичекти баягы кээ бир жарандарыбыз эгерде мындай өз туруштук бербей калса, орус мамлекетин жанчып салуучу баягы шестеренкаларына кирип калат да. Анан ушундай нерсе болуп жатат эмгиче. Ошондой миграция деген ошондой. Эгерде мисалы үчүн бизде жалаң англис тили каналдар иштесе, кыргыздын баары азыр Британияда жүрмөк, АКШда жүрмөк. Бирок мен деген ушул видеонун аяктарынын астына айтар элем да, негизи бизге башка өлкөгө барып, миграция кылып, ушундай кул болуп, кул мүнөздүктөн алараң айрылып атсак, кайра ага баш моюн сунуп, анан ушул сыноолордон өтүп, таяк жеп, ушундай бышкандан көрө өз өлкөбүздө өнүксө жакшы болот эле да. Ал үчүн өз өлкөбүздө стратегиялык ой жүгүртүү керек. Өз өлкөбүздө жеке мындай көз карандысыздык саясат керек, экономикалык саясат керек, улуттук кызыкчылыктарын көздөчү, коргоочу мындай кандай бир саясат керек. Ансыз кыргыз өнүкпөйт да, ошо мигрант болуп жүрө беребиз, тентип жүрө беребиз, көчмөн болуп көчүп эле, жерибизди алдыртып эле. Негизи ушул Кыргызстанда эгерде мамлекеттик статистика көрсөткөндөй, эгерде баягы экономиканы өнүктүрөбүз десе, Кыргызстанда эле өзүбүздө баягы идеология болсо, өзүбүздүн, анда өзүбүздө мындай улуттук сезим пайда болсо, улуттук кура баштасак, анда бул жерден өнүгүү кандайдыр бир долбоорлорду көбүрөөк иштете баштасак, азыр болуп атат, жок эмес. Бирок аны күчөтсөк дагы, мамлекеттик сезимди, аң сезимди түшүнүп, өзүбүздүн маалыматтык талабыбызды өзүбүзгө багындырсак, башка өлкөлөрдүн телеканалдарына, идеологиясына калдырбай, анда өзүбүз тез эле өнүкүп кетебиз. Керек болсо, жалаң душмандар менен тегеректелген Израиль араб өлкөлөрүнө укмуштай байып атат да, мисалы үчүн. Ошол эле керек болсо Европада Люксембург дегендер бар, бүт баягы тегеректен бай кошуналар менен курчалган кичинекей мамлекеттер гүлдөп атат да, анткени ыгын таап атат. Ошол эле Сингапур, Кытай менен Малайзия менен курчалган өлкө гүлдөп атат, өзүнүн жолун таап атат. Биз деле өзүбүздүн жолубузду таап кетебиз. Бизге ошол улуттук кандайдыр куруучулук керек. Анан улуттук дегенде эле заматта башталат да, баягы эле Орусиянын пропагандасы башталат. Орус улутчулдук, ыйык. Кыргыз улутчулдук бул деген бандеровцер силер деген, фашистсиңер силер деген, Украина улутчулдук фашистсиңер силер деген ушул басмачысыңар деген сөз башталат да. Чүңгүлө дүйнө жүзүндө ар бир адам өзүнө иштейт, ар бир өлкө өзүнө иштейт. Каждый сам за себя, муну орусча айткандай да. Орусия орустар үчүн, Казакстан казактар үчүн, Өзбекстан өзбектер үчүн, кыргыздар үчүн болуш керек. Бизден кыргыздар америкалыктар үчүн эмес, орустар үчүн эмес, өзүбүз үчүн болушубуз керек да. Ал деген мындай ден соолугу чын улутчулдук деп аталат. Фашизм деген бул деген аша чап кеткен улутчулдук деп аталат. Ошол аша чап кеткен ушул улутчулдук, мисалы үчүн согуш баштап ийген өлкөлөрдүн ичинде бар. Бизде болсо ден соолугу чын улутчулдук болуш керек. Ансыз деген өнүкпөйбүз. Башыбыз, мойнубуз бирөөнүн баягы кишенинде болуп жүрө берет, анан эгерде ошол өзүбүздүн сезбесек да, адам сезбесек. Ак адамдын, ак тери, ак түстүү адамдын баягы кулу катары өзүн алып барып жүрө берсек, начар болот. Кимиси орус болобу, англосакс болобу, араб болобу, ким болот, балаларга баарына багына берсек, жашообуз оңобойт. Жашообуз оңош үчүн биз деген өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды иштеп чыгып, улут катары өзүбүздү сезип, өзүбүзгө эркиндик сезимин бекем кармап, өзүбүздүн баягы ар намысыбызды, куру намысты эмес, ар намысыбызды бекем кармап, көп иштешибиз керек да. Ошол эмки видеодон көрүшкөнчө, бизнес план жаздырайын десе, ушул номерге чалыңыздар.